Сабағымыздың темасы Ал Тоқомбаевтың «Қанды жылдар» романы бойынша. 30 жылдарда проза жана драматургиядагыдай эле поэзияда дагы тарыхый тема 1906 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү башкы темалардын бири болгон. Абдырасыл Токтомуштун «Какшалдан кат», Жусуп Турсунбектин «Кыргыздар» поэмалары, Токомбаевдин «Кандуу жылдар» деген ат менен жарык көргөн, ыр менен жазылган романдын биринчи варианты мына ушул тарыхый окуяга арналган. Токомбаевдин ошол учурда чыккан «Кандуу жылдар» романы айрым кемчиликтерине карабастан кыргыз адабиятында алган эмес, Орто Азияда жана Казакстан адабиятында ыр менен жазылган биринчи роман болгондуктан тарыхта өзүнүн ордунун ээлеп кала алды. «Кандуу жылдар» Токомбаевдин «Кандуу жылдары» кыргыз элинин 1906 жылдагы падышалык Россиянын жана жергиликтүү бийлөө штабтын эзүүсүнө каршы улуттук боштондук көтөрүлүштүн, анын жүрүшүн, чыгыш себебин, кыймылдатуучу күчүн, жеңилишин, элдин Кытайга качышын, Кыргызстанда совет бийлигинин орношун көрсөтүүгө арналган кыргыз жазма адабиятындагы ыр менен жазылган биринчи роман. Ыр менен роман жазуу дүйнөлүк адабияттын тарыхындагы сейрек көрүнүштөрдүн бири. Чыгарманын жанрдык бөтөнчөлүгү жөнүндө сөз кылган учурда «Кандуу жылдар» романынын биринчи варианты пайда болгон 30-жылдардагы кыргыз профессионал жазма адабиятынын өсүш деңгээлин элестетсек, анда Токомбаевдин кыргыз поэзиясынын новатору деп атоого толук негиз бар. Ал Токомбаев «Кандуу жылдар» романы менен кыргыз поэзиясына эки чоң жаңылык алып келди. Биринчиси романдын ыр менен жазылгандыгы, экинчиси ошол романдын тарыхый роман болушу. Булар акындын кыргыз поэзиясына кошкон салымы болсо, кыргыз эли башынан өткөргөн тарыхый окуялардын ичинен эң эстен кеткис трагедиялуу учурларынын бири болгон 1916 жылдагы боштондук үчүн болгон күрөшүн биринчилерден болуп жазма адабияттын эпикалык салтына реалисттик көз караштан туруп, окуяларды типтүү кырдаалда чагылдыруу аркылуу анын мазмун жагынан байытты. Бул жагынан «Кандуу жылдар» таң алдында романы, дегенде «Кандуу жылдар» кийин таң алдында деген ат менен чыккан. «Кандуу жылдар» таң алдында романы Токомбаевдин чыгармачылыгынын гана эмес, бүткүл кыргыз профессионал жазма адабияттын мүнөздөй турган этаптуу чыгарма болуп саналат. Токомбаев бул романды 30 жылга жакын жазды. 1933 жылдан 61 жылга чейин жазган. Анын алгачкы бөлүгү 1935 жылы, андан кийин 40 жылы экинчи бөлүгү 1947 жылы басылып чыккан. Романдын 47 жылга чейинки «Кандуу жылдар» деген ат менен чыккан биринчи китеби ошол кездеги тарыхка туура эмес мамиленин кесепетинен сатуудан толук бойдон алынып ташталган. Ал Токомбаев тоталитардык режимдин тосмосунан аттап кете албайт болчу. Ошондуктан акын романдын айрым бөлүмдөрүнө тактоолор, толуктоолор киргизбей кое алган эмес. Бирок муну бүтүндөй сюжетти өзгөртүү дегендикке жатпайт. Чыгармалардын айрым бөлүмдөрүн, айрым жерлерин кыскартууга туура келген. Ошентип 1962 жылы жаңы вариант бастырып чыгарган. 67 жылы Ал Токомбаев жаңы вариант башкача айтканда «Кандуу жылдар таң алдында» деген ат менен чыккан. 1967 жылы бул роман үчүн Ал Токомбаевка Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деген ардактанма берилген. Романдын 1935 жылкы латын алфавитинде «Кандуу жылдар» деген ат менен жарык көргөн биринчи бөлүгү акындын көз өткөндөн кийин Асанбек Стамовдун «Улуу трагедия, улуу чындык» деген баш сөзү менен ошол эле «Кандуу жылдар» деген ат менен орус алфавитинде басылып чыккан. Бул роман татаал сюжеттүү, көп кырдуу окуялардын ичине алган ыр менен жазылган роман биринчи жолу 35 жылы жарыкка чыгаары менен элдин сүймөн журналына дагы колдон колго өткөн. Бул чыгарма Токомбаевдин адабият майданындагы даңкын таш жардырып, атагын чыгарса дагы, бирок
турмуш жолунда оң дагы терс дагы таасирин тийгизбей койгон эмес бул чыгарма. Токонбаев романы жарыкка чыккандан кийин кыргыздын классик акыны деп аталып, акындын биринчи мынакей классик акыны деп аталып, республикадагы эң биринчи жолу кыргыз эл акыны деген ардак наам, кыргыз эл акыны деген ардак наамы ыйгарылган. Бирок көп узабастан эле ошол чыгармасы үчүн улутчул деп аталып, ушул чыгарма үчүн эле кайрадан улутчул деп аталып, камакка дагы отуруп чыккан. Бул чыгарма, бул роман 4 жолу басылып чыгып, 4 жолу басылат дагы кайрадан 4 жолу тең сатыктан алынып ташталган. Акыры акталып жүрүп отуруп, таң алдында деген ат менен чыкты деп атпайбыз, акыры акталып кайрадан окурмандардын колуна тиет. Качан гана өзүбүздүн республикабыз эгемендүү мамлекет болгондон кийин баягы тоталитардык режимдин мезгилинде күнөөлүү болгон көптөгөн инсандар, акындар акталышкан дагы, мына ошол буларга баягы демократиялык мамиле жасалып, анан булардын чыгармалары кайрадан басыла баштаган. Мына ошол сыяктуу эле Кандуу жылдар романында 35-жылдагы варианты массалык нускада кайрадан 1991-жылы басылып чыгат. 35-91-жылы кайрадан басылып, так ошол мурда Кандуу жылдарда кандай жазылган болсо, так ошондой басылып чыккан. Өз мезгилинде романга коюлган күнөөлөрдүн эң башкысы кыргыз элинин кийинки 100 жылдар ичиндеги башынан кечирген окуялардын эң бир трагедиялуу учуру болгон 16-жылдагы улуттук поштонун көтөрүлүштө элдин башына кандай кыйынчылыктардын алынып келингендиги мына сүрөттө көрүп болуп турасыңар. Ошол үркүндө эмне деген көптөгөн адамдар каза болгон. Мына Сөөк деген ашуу бар, бул жерде сөөктөрдү көрүп турабыз. Же болбосо мына ушул бул сүрөттө элдин ошол үркүп бара жаткандыгына көрүп турабыз. Мына ошондой романда болгондой реалдуу сүрөттөгөн, реалдуу берген. Роман орус эли менен кыргыз элинин улуу достугуна шек келтирет. Романда кан суудай аккан, кыргын өтө эле таамай конкреттештирип сүрөттөлүп калган деген көз караштарын айтышкандагы, ошонун натыйжасында ал Токонбаев бул романды оңдоого туура келет. Ошентип 1962-жылы Кандуу жылдар эмес, таң алдында деген ат менен романдын толук варианты бастырылып чыгарган. Эми бул жерде жана айткандай таптакыр негизги өзөк окуясы өзгөргөн эмес, айрым гана ушундай бир курч берилген көрүнүштөрдү алып салууга туура келген. Бул романда Токонбаевдин чыгармачылыгында гана эмес, кыргыз профессионал адабиятынын тарыхында анын казынасын байыткан этаптуу эң биринчи ырым менен жазылган роман катарында өзүнүн бийик ордунда турат. Кандуу жылдар романы ошол мезгилдеги трагедиялык көрүнүштөрдү акындын көз жашы аккандай айдан ачык сүрөттөөсүнө, күч-кубаттан ажырап алсыраган, аш-жалаңач качкындарды, алардын ак кар көк музда тоңуп, мына көрүп турабыз, ак кар көк муздан ашып бара жаткандыгын, тоңуп өлүп жатканын, наристенин энесинин эмчегин тиштеген бойдон көз жумганын, бешиги менен сууга аккан бөбөктөрдү, жакындарынан ажырап, боздоп ыйлагандарды өз көзү менен көрүп, кулагы менен угуп, башынан өткөргөнү жүрөгүнүн тереңинде калып, тынчтык бербегени болсо, экинчиден даректүү документтерден үйрөнүп, аларга таянып, аларды туура жыйынтык чыгарганы, акырында автордун акындык касиет кудурети фундамент болгон. Кандуу жылдар романынын биринчи китебиндеги өтө эсте каларлык таасын жазылган главалар мына ушул көтөрүлүштүн жүрүшүн жана жеңилишин чагылдырган.